Манас эпосын жана манасчылардын бирдиктүү аянтчасын түзүү үчүн Данияр Карабаев 1 жылга чукул иш алып барган. Анын бирден бир себеби эпоска кызыккандар үчүн атайын сайттын жоктугу болгон. Манасчылар менен бирдикте иш алып барып, ийгиликтүү ишке ашкан бул сайттын окурмандарынын басымдуу бөлүгү бүгүнкү күндө чет өлкөдөгү кыргыздар. 1 жылдын ичинде эмгек алып бардык. 2022 жылы март айында сайтыбыз ишке кирди. Manas discovery.kg деген аталыш менен домен менен. Ал жакта жалпы эле ошол Билим берүү академиясынын тарабынан тастыкталган илимий китептер, диссертациялар, макалалар, анан ошо Манас эпосуна тиешелүү жалпы кызыктуу болгон видео, сүрөт, башка маалыматтарды бир базага топтогонго аракет кылдык. Себеп дегенде бул биздин албетте чоң улуу мурасыбыз, тарыхыбыз, жалпы 21-чи кылымда бул жалпы санариптешүү ааламында бул заман талабы десем чаңылышпайм. Сыртта жашаган кыргыздар негизинен эле ушундай биздин өзүбүздүн улуу баалуулуктарыбызга муктаждыкты байкап калдык. Себептен алар сыртта жүрүп болсо дагы сайтка кирип маалымат алып турганын көрүп аябай сүйүндүкбүз. Данияр Карабаев Борбор Азиядагы Америка университетинин эркин өнөр жана илимдер факультетинин деканы жана студенттердин сүйүктүү мугалими. Ал аталган окуу жайда эмгектенгенине 10 жылдан ашуун убакыт өттү. 2012 жылы Япониядан 2-чи магистратурамды аяктап келгенден соң жумуш издедим. Татыктуу жумуш табайын билимиме жараша деп. Анан ошол учурда өзүмдүн жанагы өмүр баян резюмемди 2 жакка жибердим. Анан күндөрүн бир күндө почтамды ачып карасам, Бермет Турсункулова деген адамдан эжекеден кат келиптир. Ушундай сен CV-ңди алдык, сен бизге келип кетти. Анан интернеттен издеп көрсөм, Аутсанын вице-президенти деген. Анан келдим, интервьюдан өттүм. Өткөндөн кийин 4 айга мындай испытатель деп коет, баягындай сынап көрүү максатында жумушка алды. Анан 4 айдан кийин бизге жактың, жумушуң тың экен деп туруп, анан контрагымды узартты. Ошондо 2012 жылдан баштап алгачкы эмгек жолумду баштадым. Ага чейин Тажикстанда албетте билим берүү тармагында иштегенмин. Ал жакта Агахандын жанагы билим берүү институтунда кыргыз мектептери үчүн китептерди которгонмун, ар кандай мектепке пайдалуу маалыматтарды тажик тилинен, англис тилинен, орус тилинен кыргызча которуп эмгектенгем. Каарманыбыз студенттер менен ар дайым тыгыз иш алып барат. Окуудан сырткары алар менен пикир алышып, ошол эле учурда ар кандай жетишкендиктерге жетишкен. Тактап айтсак, Карабаев өзүнүн командасы менен бирдикте кыргызча оңой аталышындагы тил үйрөнүү тиркемесин ойлоп тапкан. Бул кыргыз тилин үйрөнүүнү көздөгөндөр үчүн кенен аянтчы болуп саналат. Студенттер менен аябай жакын иштегенге аракет кылам. Убактымды дайыма бөлүп, мисалы кандай гана көйгөй болбосун, мисалы укканга даярмын. Себеп дегенде мен өзүм ошондой татаал шарттан, татаал мисалы кыйынчылыктардан ушул даражага жеткенмин. Анан студенттерге дайыма мисалы угуп, алардын кандай көйгөйлөрү болуп атат. Мисалы биз бир эле нерсени окута беришибиз мүмкүн, бирок аларга ушул окутуп жаткан билимибиз канчалык деңгээлде аларга пайдалуу деген мисалы суроо жаралат да. Анан биз тарбия берип аткан, билим берип аткан студенттерибизге алардын башка дүйнөдөгү өздөрүнүн курдаштарына, ошолор куракташ адамдарга ылайыктуу билим берип жатабызбы дегенде мисалы ой болот. Аны түшүнүш үчүн мен студенттеримен дайыма мисалы сүйлөшүп, баарлашып, ошол эле Манас эпосуна арналган, ошол эле кыргыз тилине арналган кыргызча оңой кыргыз издеген долбоорубуздун бардыгына биз студенттерибиз толук катышкан. Бул студенттерди жумушка тартып, жанагындай долбоорлорго катышкандын негизги себеби аларга да үйрөтүү болду. Албетте, жана кылганың бирөө үчүн, үйрөнгөнүң өзү үчүн деген жакшынакай макал бар. Ошондуктан аларды да жана жумушка тартып, кыргыз тилине, кыргыз маданиятына мисалы болгон сүйүүсүн бир аз арттырып, ошол учурда жумушту кандай жасаш керек, кандай сайт жасаш керек, кандай мисалы тиркеме жасаш керек, эл менен кандай иштеш керек, маалыматты кандай топтош керек, кандай туура маалыматты жайылтыш керек деген жакшынакай көндөмдөрдү үйрөтүп кеткөнгө аракет кылабыз. Ийгиликке жетүү үчүн биринчи кезекте өз кесибин сүйүп, тынымсыз аракет кылыш керек дейт каарманыбыз. Эң негизинен бул өзүнүн кесибин сүйүү керек. Сүйгөн кесибине изденүү керек. Бул изденүү эң чоң мен оюмча көндүм. Себеп дегенде өзүбүз изденип, өзүбүз аракет кылып, өзүбүз бир нерсени үйрөнүп, үйрөнгөн нерсебизди мисалы башкага жайылтып, билбегенибизди башкадан сурасак, ошондо ийгиликтүү болобуз. Анан бизде кээ бир учурлар ошол жанагы көндүмүбүз аксайт. Айтсак кылабыз, айтпасак кылбайбыз деген биздин баягы бир
кой мүнөз сапатыбыз бар. Ошонон арылып, ар бир кесиптешиме мен кайдырып кетмекчимин. Өзүнүн сүйгөн кесибинен, өзүнүн окуткан сабагына кызыгып, азыр дүйнө ачык. Бардык интернет булактардан, сайттардан мисалы үйрөнүп, ошол эле англисче, башка тилдеги маалыматтарды оңой эле которуп, кыргызчага колдонуп, өзүнүн сүйүктүү мисалы берген сабагыны студенттерге татыктуу, сапаттуу деңгээлде мисалы окутканга, үйрөткөнгө толук шарт бар. Болгон эле изденип аракет кылыш керек. Нурзада Тынаалы кызы, Күмүшбек Куттубеков, ТРК Чүй.